Алымкадыр Сабиржанович, саламатсызбы? Ден соолугуңуз жакшыбы? Мен буга чейин сизди Аканет Мырза, Аканет министр деп көп ар кандай сөздөрдү, жаман сөздөр, туура эмес сөздөрдү айтып атпаймын. Мен эми Кыргызда улуу сөз бар, жаңылбас жак, мүдүрүлбөс туяк болбойт дегендей. Мен ичилик менден кетиптир, мен кечирим сурайын деп сизге кайрылып аткан видеом. Байке кечирип коюңуз, мен көп нерсени түшүнбөптүрмүн. Көп нерсени билбей эле ар кайсысын сүйлөп өттүм. Эми биз жашыракпыз да, анан ар кайсыны дөйдөрөп сүйлөй беребиз. Ошон үчүн кечирет деген, сиз эми улуу адамсыз, кечирет деген терең адамсыз, эми кечирет деген ишеничтем. Байке кечирип коюңуз. Кече буга эмне түрткү болду эмеспи? Кече сиздин интервьюңузду көрүп, жанагы прокуратура сотко кайрылсам, анда көп убакыт талап кылат, ошон үчүн аларга кайрылбай эле, мындай эле өзүм эле бүт баарын бүтүп салайын, реформа кылып салайын деп чечтим дегениңизди көрүп, чынын айтсам, биринчи кайра эле жинденип кеттим да, кайра эле жинденип, кайра эле баягы бул эмне деген шундук деп, анан таң аткыча жатып ойлондум. Аябай ойлонуп анан ушу таңгамал го дейм, таңгамал мындай түшүндүм да сизди түшүндүм, түпкү идеяңызды, кылып аткан ишиңизди. Өтө акылман адам экенсиз да, көрсөчү. Мен чоң жаңылыштык кетиптирмин. Ошону түшүндүм, анан ошо видео кылып кечирим сурап сизге кайрылайын дегем. Байке, бул видеону көрүп эле сиз акырын унчукпай эле өчүрүп коюңуз, себептен азыр эми өзүңүз билесиз, прокуратура, ГКМБлар бүт балдар баары карап турушат, ар тараптан баса калайын деп эле. Ошон үчүн мындай шек билгизбей эле сиз эчтеке дебей эле өчүрүп коюңуз да. Көрсө сиз, Байке, эме турбайсызбы? 4-чү революциянын автору экенсиз да, Байке. Мен аны түшүнбөй эле, көрбөй эле жүрүптүрмүн да. Сиз ушу чоң революция эми оңой эмес да, революция узун жолду талап кылат. Аны ошо узун жолду сиз кыскартып аткан турбайсызбы, көрсөчү. Аны мен түшүнбөй эле калп эле кыйкырып өттүрмүн да, Байке, мен кечирим сурайм. Эми негизи сиздин рол аябай мындай кыйын. Чужой среди своих болуш өтө эле кыйын негизичи, мен аны түшүнүп эле турам. Билем да, аябай кыйын экенин. Ошондуктан эми сиз держитесь, Байке, работайте, аракет кылыңыз. Анан кол кабыш катары мен айтып коеюн дедим да, жана Исманкуловдун борборуна сиз жана кум төктүрбөдүңүзбү? Ошол кимге тапшырганыңызды билбейм, акмак экен ошолчу. Барып белинбеген кумду баарын төгүп салып турду. Эми бул сиздин ишиңиз эмес дечи, майда чүйдө өйдө жакта, улуу жакта сиз улуу иштерди кылып жүрөсүздөр. Ылдый жакта бир аз кризис, Байке. Бир аз кризистен, ошону айтып коеюн дегем. Ти эленген кумду төктүрбөй эле эмкиде башка жакка төгөрдөчү, ошо балдарга айтып койсо, менде биякта строй мусор бар эле бир 10 машинедечи. Анан ошо эленген кумдарды үйгө мага алып келе калса, мен ошол строй мусорларды бат-бат салып берип элем, анан төкчү жерге өзүм деле төгүп салып элем да, алып барыпчы. Вот, ошого даярмын, Байке. Анан сиз эми интервью берип атканда мага эчтеке деп эле коюңуз. Интервью берип атканда жөн эле 3 жолу көзүмдөп койсоңуз, мен дароо түшүнөм. Анан балдарга ошол эки 10 чакты машинаны салып туруп, каяка десе ошол жерге алып төктүрүп салам. Анан дагы сурамчы, жанагы эме Сабыр Жумабеков, могул Акрамовдор мындай добиваться этилбей калды да, жакшы. Үйлөрүнө деле төгүп салбайлыкпы? Ары бери басып жүрүп, булар былжырап ары бери басып жүрөбүшө. Кел бир 3 жолу көзүмдөп койсоңуз интервьюңузда, мен үйлөрүнө деле төгүп салам. Чыгарбай эле коелук да, аларды ошол жерде үйүндө эле отурушсун. Бирөтөлү до конца кылып элечи. Тиги Алмаз Исманкуловдун, Энис Акрамовдун, Сабыр Жумабековдун үйлөрүнө деле төгүп салалык. Ошол, Байке, эми бизде ушундай, эми жөнөкөй, биз жөнөкөй адамбыз да, жөнөкөй эле кол кабыштарды кылып туралык, Байке. Сиз болсо эми ушу улуу жолуңузду уланта бериңиз, Байке. Сапарыңыз байсалдуу болсун, жолуңуз шыгыр болсун. Биз колдойбуз. Мен биякта баарына дагы ушу айтам, түшүндүрөм. Көбү түшүнбөй атат да сиздин миссияңыздычы. Бияка айтып турам, Байке. Сиз эч токтобостон ушу жанагы Манас Баатыр Сөрөй болгон лапух чеберектердин баарын талкалай бериңиз, Байке. Көзүңдү ай бериңиз, биз бер жактан бүт даярдай беребиз, Байке. Ошо, Байке. Эми ден соолук каалайм. Вперед, Байке. Эмне деп айтмакчысыз эми? Работайте, Байке. Биз сизди колдойбуз. Давайте, Байке. До конца. До конца, Байке. Ошо. Мен дагы жолу кечирим сурайм. Мындан кийин эми мындай өз ара сизди 4-чү революциянын автору, революционер Байке деп жүрөм, а сизге түз только так Алымкадыр Сабиржанович деп айтмакчымын. Ошо Алымкадыр Сабиржанович.
Вперед, Македония!